Урматтуу депутаттар, Ашырбек Мойдонович, мен көңүлүңүздү энергетика тармагына бургум келет. Конкреттүү айта турган болсом, Жалал Абад ачык акционердик электро коомуна. Эми ураанын карасаңыз, расмий түрдө жазыптыр, Жалал Абад электро дейт. Свет и тепло для вас. Сделаем мир светлее, а жизнь комфортнее дейт. Эми урааны укмуш жөн эле, өкмөттүкүнөн да күчтүү. Дүйнөнү жарык кылып беребиз дейт. Аны коюп туруп мындай өзүнүн бүгүнкү чарбалык иш аракетине баа берип койсо өкмөт. 2015 жылы апрель айында жаңы жетекчилик келген. Ошол эле жылдын июль айында экономикалык кылмышка каршы кызматы 10 миллион сомдук ар кандай оңго солго жумшаган каражаты таап, жасалма документтер жасап, сатып алууларды уюштурган деген факты менен иш козгогон. Андан бери канча жыл өттү. Ортодо ар кандай ой пикирлер айтылып келди. Аксы районунун кызматкерлери рестин эмгек акы албай жүргөн учурлар да айтылды. Электр чубалгылары алынып, ар кандай мамычалар камсыз болуп, карапайым калк өзү ошону коюп бергенге аракет жасабай, койсо дагы ошол линияларды, трансформаторларды, мамыларды өзүнүн балансына алып, кайра дагы списание кылып каражатты мындай ушундай туура эмес иштер жүргүзүп келатат. Акыркы фактын айтып коеюн. Бизде атайын электрондук почтабыз бар. Мына ошол жерге кайрылуу келип түштү мындай. Максат Балтабаев деген жаран тарабынан. Жалал Абад электр ачык акционерлик коому жана абонент болуп катталайын деген бир фазал абоненттерден мыйзамсыз 4130 сомдон акча алып жатышат. Себебин сурасаң, техникалык шартка жана башка түшүнүксүз кызматтарын айтышат. Өкмөттүн 29 март 2018 жыл 167 токтомунун 27 пунктунда жободо так жана жазылып турат. Бардык абоненттер 10 киловатт кубаттуулукка чейин 0,2-0,4 киловатт чыңалуудагы абоненттерден эч кандай техникалык шарт алынбайт жана акча төлөнбөйт деп. Же өкмөттүн токтому Жалал Абад электро иштебейби? Бул сума бир караганда аз көрүнгөнү менен 4130 сомду абоненттерге көбөйтсөңүз, миллиондогон каражат оңго солго баратат. Мындай көзөмөлгө алып, тизгинин тартып, ордуна кое турган орган барбы бул тарапта?